Yawmahum barizuna la yakhfa alallahi minhum shay. Eşbir nese Allah'ın aslını tosalbaydı деп атат. Demek tuğanlar bugün gün yaşao en жақсы yaşao yaşап атабыз. Allah'a şükür kılış керек, iman менен жашаш керек. Ертең кыяматта махшарда турабыз. Турганда дагы адам жылаңач турат. Жылаңач. Айша эне сураган, я Расулалла, эркек аял жылаңач турат деген. Акыбал өтө оор болот деген. Ага эч ким маани бербейт деген. Жаныңдагы эркекпи, аялбы, эмне эч ким маани бербейт деген. Акыбал өтө оор болгондо адам кандай акыбал экенин унутуп калат. Өтө оор акыбалда адам бардыгы турат. Эч дешаны тоса албайт. Ошол күнү Аллах Таала мени сурайт: "Лиманил мулкул яум?" Кана эми чыныгы падыша дейт. Хадисте келет: "Айнал малик, айнал жаббарун, айнал мутакаббирун." Хадисте келет. Мен чыныгы падышамын. Кана баягы дүйнөдө падышамын дегендер, кана кыйынмын дегендер, кана мутакаббирлер, кана жаббарлар келсин дейт. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Лиманил мулкул яум?" Бул күн падышалык кимге таандык десе, лиллахил вахидил каххар. Аллах өзү жооп берип атат. Жалгыз каххар болгон, галип болгон, каарлуу болгон Аллах гана таандык деген үн чыгат.